Илим жана зикир. Илим 25. Са'лаба бин Хакам радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнүндө Алла Таала пенделеринен сурак алуу үчүн курсиге, тагына олтурат. Анан аалымдарга кайрылат: Чындыгында мен силерге өзүмдүн илимимди, чыдамдуулугумду, сылыктыгымды, силердин күнөөңөр канчалык олуттуу экенине карабастан кечирүү үчүн гана бергенмин. Са'лаба бин Хакам радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнүндө Алла Таала пенделеринен сурак алуу үчүн курсиге, тагына олтурат. Анан аалымдарга кайрылат: Чындыгында мен силерге өзүмдүн илимимди, чыдамдуулугумду, сылыктыгымды, силердин күнөөңөр канчалык олуттуу экенине карабастан кечирүү үчүн гана бергенмин. Са'лаба бин Хакам радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнүндө Алла Таала пенделеринен сурак алуу үчүн курсиге, тагына олтурат. Анан аалымдарга кайрылат: Чындыгында мен силерге өзүмдүн илимимди, чыдамдуулугумду, сылыктыгымды, силердин күнөөңөр канчалык олуттуу экенине карабастан кечирүү үчүн гана бергенмин. Табарони. Илим жана зикир. Зикир 25. Са'д бин Убада радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Куран жаттап, анан унутуп койгон адам кыямат күнү Алла Таалага мүчөлөрү тутулган абалда жолугат, деди. Са'д бин Убада радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Куран жаттап, анан унутуп койгон адам кыямат күнү Алла Таалага мүчөлөрү тутулган абалда жолугат, деди. Са'д бин Убада радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Куран жаттап, анан унутуп койгон адам кыямат күнү Алла Таалага мүчөлөрү тутулган абалда жолугат, деди. Пайдасы: Куранды эстен чыгарган адам дегендин бир нече мааниси бар. Биринчи, Куранды такыр окуй албайт. Экинчи, жатка окуй албайт. Үчүнчү, окубайт, бейкапар. Төртүнчү, Курандын өкүмдөрүн билип туруп амал кылбайт. Абу Дауд.